Чоң Сарой айылындагы көлдө чөккөн адамды куткаруу. Милиция кызматкерлеринин ыкчам аракети адам өмүрүн сактап калды. 18-июль күнү саат 22:00 Чоң Сарой айылдык милиция бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө көлдөгү кырсык тууралуу кооптуу билдирүү келип түшкөн. Милиция кызматкерлеринин жана жергиликтүү тургундун ыкчам реакциясы жана эрдиги менен кайгылуу аякташы мүмкүн болгон окуя адам өмүрүн сактап калуу менен аяктады. Окуя болгон жерге тергөө ыкчам тобу кечиктирилгес кыска мөөнөттө барган учурда көл жээктен алыс жана дээрлик жашоо белгилери жок адамды байкашкан. Милициянын лейтенанты Юсупов Адилет, ысыккөл райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматынын тергөөчүсү, милициянын кенже лейтенанты Асанов Азамат, Чоң Сарой айылынын аймактык милиция бөлүмүнүн милициянын аймактык ыйгарымдуу өкүлү, ошондой эле жергиликтүү тургун Асангулов Алишер куткарууга шашылышкан. Оор шарттарда аракеттенүү менен милиция кызматкерлери жана жергиликтүү тургун чөккөн кызды куткарып жээкке чыгарышкан. Биринчи медициналык жардам көрсөтүшүп, райондук тез жардам кызматына кызды өткөрүп беришкен. Өз кезегинде куткарылган кыздын ата-энеси милиция кызматкерлерине жана жергиликтүү тургунга ыраазычылык билдиришти. Алар кырсык учурунда көрсөтүлгөн эриктүүлүк жана жан аябастыкты чын жүрөктөн баалашып, кызматкерлердин оор кызматында ийгилик жана жашоосунда бардык жакшылыктарды каалаарын билдиришти. Жабырлануучу 2007-жылы туулган Балыкчы шаарынын тургуну. Милиция ыкчам куткаруу операциясына катышкандарга чын жүрөктөн ыраазычылык билдирет. Ошону менен бирге бул окуя көлдө жана сууларды коопсуздук эрежелерин сактоонун маанилүүлүгүн жана өзгөчө кырдаалдар учурунда чара көрүүгө даяр болуу зарылдыгын эске салат. Бул окуя иш-аракет кылууга даяр жана бирдиктүү аракет өмүрдү сактап калууга чечкиндүү салым кошо аларын баса